Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде улуттук кол өнөрчүлүк, музыкалык мурас жана эстетикалык баалуулуктарды билим берүүдө интеграциялоо аталышында 3-чү эл аралык симпозиум өттү. Урал аңсезин мейіз, акыл мейіз. 84 миллиардтан ашык нейрон бар екен. Biz кантип Биздин бүгүнкү ушул симпозиумду өткөрүүдөн негизги максатыбыз бул ушул биздин кыргыз улуттук кийимдерди, кол өнөрчүлүктү, кыргыз салттуу музыкасын деги эле бардык ушул улуттуулукту, нарктуулукту, салттуулукту муундан муунга бузбастан өткөрүп берүү болуп эсептелинет. Ошондой эле боордош эл менен болсо тажрыйба алмашуу максатында ушундай бир жакшы симпозиум өткөрүп атабыз. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулуп, ага Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин, Казакстандын, Өзбекстандын жана өлкөбүздүн жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү катышты. Қазақстан Республикасының Шымкент қаласынан келіп отырмыз. Бүгінгі симпозиумның тақырыбының өзі ұлттық қол өнер мен музыка мұрасын қазіргі жаңашылдықпенен байланыстырып, білім саласында интеграциялау. Бұл тақырып өте өзекті. Қазіргі кезде біздің жастарымызға бабаларымыздың мұрасын аманаттап, олар бойына сіңіріп кету осы біздің педагогтардың мойнындағы міндеті деп айтуға болады. Біз Шымкент қаласынан қол өнердің шеберлерін, озық тәжірибелі ұстаздарды алып келіп отырмын. Өзім тыңдап отырып, шынымды айтсам, біздің еліміз бөлек болғанымен, біздің ортақ мәселеміз бір екен. Соны шешу жолдары талқыланып, симпозиум жоғары деңгейде өтіп жатыр. Симпозиумдун жүрүшүндө элдик кол өнөрчүлүк, инновациялык материалдар, улуттук мурастын заманбап дизайн жана искусстводо колдонулушу, эстетикалык билим берүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Ошондой эле кол өнөрчүлөрдүн жана сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Бул эң негизги иш-чаралардын бири, анткени улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолунун массалык элге жеткирүү коомдук аңсезимди калыптоо боюнча бул бир чоң аракет. Анткени мына жаштарыбыз отурат. Менин оюмча бул мындай иш-чаралар тез болуп туруш керек. Бул жаштар үчүн үлгү, мамлекеттин бараткан багыты үчүн чоң өрнөк болот. Симпозиумдун максаты улуттук музыкалык мурастын жана элдик кол өнөрчүлүктүн эстетикалык баалуулуктарын изилдөө, сактоо жана өнүктүрүү, ошондой эле заманбап искусствонун билим берүү системасындагы ордун талдоо. Биздин убактыбыз бола бербейт. Жумуш баскыбыз, башка да маселелерибиз толуп жатат да, биз балалармен сырлашууга убакыт таппай жатабыз. Өзүбүздүн окуучулардын картиналарда өздөрүнүн жасаган жумуштарын мына жасап интернетке салып, тиритүү аркылуу бала өзүнүн жумуштарын кинону көрүп, кинога көрүп кеткен боламыз го. Иш-чара Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн институту, Казакстан этномаданият чыгармачылык билим берүү коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулду.